Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкова сөзү бурмаланганын айтып кечирим сурады. Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкова анын аялдарды кадырлайлы деген сөзүн массалык маалымат каражаттары бурмалап жатканын айтып элге кайрылуу жасады. Урматтуу улуу даанышман кыргыз калкым, ар бирибиздин өмүр жолубузда абийирге, ырыска шерик ички ыйманыбыздан берекебиз артсын. Жараткан берген өмүрүбүзгө куру жала дооматтардан оолак кылсын. Менин жакшыны айталы, жакшылыкты ашыралы, акыл эстүү энелерден тарбия алган билерман билимдүүлөрүбүз теманы өзгөртүп, бул өмүрдүн кызыктуу бизге жетелек бакытка барчу жолдорундагы трактарынан, даанышмандардын хикматтарынан ачып берсеңиздер. Сиздердин этектен өйдө да коомго пайдалуу айтарыңыздарды уксак дегенимден, сөздүн төркүнүн, теманы өзгөртүп, жеке пендечиликтен ызы чуулуу, маскаралуу, ар кандай коркутууга такап койгонуна бүгүн 4-5 күн болду. Менин Аалам тор желесиндеги баракчаларымдан акылга сыйбаган басынтууларга тушугуп, аргасыздан жалпы кыргыз элимдин алдында айыптуу болсом, тигил тигинтте баланчанын баласы түкүндөй сайт бурмалап койгонун узун аңгеме кылбайын деп чечтим. Кимдир бирөөлөрдүн алдында актана тургандай абалда эмесмин. Оболу жалпы коомчулукта тынччылыктын болуусу бүгүнкү кырдаалда башка маселе. Эгерде мен кимдир бирөөнүн жеке адресине сөз айтсам, өзгөчө сакалдуу мырзалар жаңылыш бурмаланып темасына карап желеде жээлигип турган мезгилдин ак карасына бир Кудайдын калыстыгына таянамын. Сиздердин сакалыңыздарды айтайын дебедим эле. Сакалдуу акылдуу даанышман чөйрөнүн аял, эне ыйыктыгын сактап, коомдун назарында айтар жасаар иштерибиздин кадыр-касиеттерин, берекесин башкараак өңүттү ачса дегеним үчүн бардык сакалчандардын алдында айыпка бурбаңыздар. Момун мусулман элимдин көйнөктү узун кийгенин, жоолукту салган аял ыймандуу экенин секелек кезимден дене боюмда сиңирген, тааныган аял заты катарында ылайым сакалга доо кеткен болсо бир менин жаңылыштыгымдан аалам жаркырасын. Баарыңыздардан сакалчан момун мусулман ага инилеримден кечирим сураймын. Ар бириңиздерге оомат өмүр берсин жаратканым. Саламат Садыкова. Улукбек Кочкоров кайсы партиядан талапкер болот? Саясаттын сасык оюнунан алыс жүргөн кыргыз өкмөтүнүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаевдин кызматтан кеткенден кийин өкмөттүн дагы бир көзгө басар кадрынын бири, социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров кызматын тапшырганы турат. Факты KG'ге жеткен маалымат боюнча ал Биримдик партиясынан депутаттыкка талапкер болот. Талант Мамытов Кыргызстан партиясына кошулду. Бул тууралуу аталган партиянын катчылыгынан билдиришти. Жогорку кеңештин депутаты Талант Мамытов Кыргызстан партиясынын мүчөсү болду. 2020-жылдын 10-августунда партиянын жаңы мүчөлөрүнө партиялык билеттер тапшырылды. Партиялык билетти Кыргызстан партиясынын төрагасы Канатбек Исаев тапшырды. Коронавируска байланыштуу кыйын мезгилге карабастан, эгерде биз бир нерсени өзгөрткүбүз келсе, анда саясий процесстерге жана мамлекеттин иш-аракеттерине катышышыбыз керек, деди Мамытов партиялык билетти тапшыруу учурунда. Эске салсак, Мамытов 2015-жылы Республика Тажур саясий партиясынан 6-чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты болуп шайланган. Ал парламенттин укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы комитеттин мүчөсү болгон. 2007-жылдан 2009-жылга чейин Жалал Абад областынын Тогуз Торо районунун прокурору болуп иштеген. 2010-жылы Ата Журт саясий партиясынан 5-чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган деп айтылат маалыматта. Тихановская өзүн президенттик шайлоонун жеңүүчүсү деп атады. Беларустун президенттигине талапкер Светлана Тихановская Борбордук шайлоо комиссиясы жарыялаган добуш берүүнүн жыйынтыктарына карабастан өзүн президенттик шайлоонун жеңүүчүсү деп атады. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Беларустун БШКсы 10-августта президенттик шайлоонун жыйынтыгын жарыялаган. Алдын ала маалыматтарга караганда, Лукашенкону колдогон шайлоочулардын 80,23% добуш берген. Тихановская үчүн 574 000 адам же 9,90%. БШК бул жыйынтыктар өзгөрүлбөйт деп белгиледи.
Белоруссиядагы шайлоо өнөктүгү оппозициянын талапкерлеринин камакка алынышы жана шайлоого кирүүсүнө тыюу салынгандыгына байланыштуу нааразычылык акциялары менен коштолду. Нааразычылык демонстрациялары болгон учурда аскердик шаймандар шайлоо күнү Минск шаарына жеткирилген. Президенттик шайлоодо добуш берүү аяктагандан кийин Минск шаарында жана Белоруссиянын башка шаарларында массалык нааразычылык акциялары башталды. Укук коргоочулар Борбор калаада полиция унаасы каршы чыккандарды басып өтүп, бир адам каза болгонун билдиришет. Бабанов аттанды, канча мандатты мээлеп жатат. Мурда Өмүрбек Бабанов саясатка аралашпай тургандыгын жарыялап кетти эле. Бирок саясат дегенин өтө күчтүү магнит гана болбостон, балга чыланган магнит сыяктуу окшойт. Ошол сыяктуу Өмүрбек мырза деле саясаттан кете албай турган өңдөнүп калды окшойт. Бир топ саясий аналитиктер Бабанов каржылык жагын колдобосо, Республика партиясынын аты жыты чыкпай калат деп божомолдошкон. Бирок шайлоого даярдыктын алгачкы кадамдары баары бир Өмүрбек мырза ачык эле аралашып жаткандыгын көрсөтүп турат. Бир топ таасирдүү адамдар ушул партияны көздөп аракеттерин башташты. Маселен, буга чейин Ош облусун башкарып келген Узарбек Жылкыбаев өз каалоосу менен кызматын тапшырып, Республика партиясы менен депутат болуу аракетин баштаптыр. Партиянын буга чейинки кыймылдаткыч күчтөрүнүн бири болгон Руслан Казакбаев, Кенжебек Бокоев, Максат Сабиров, Мирлан Жээнчороевдер демилгелүү иш-чараларын жүргүзүп жатышат. Эң негизгиси сырттан туруп бардык ишти Өмүрбек Бабанов координациялайт. Демек, чын эле ошондой болсо, бул партиянын каржылык мүмкүнчүлүгү бир топ эле кубаттуу болоорунан шек жок. Азыркы бийлик колдоого алган партиялар менен республика чындап эле атаандаш болуп калабы? Орто жолдон дымы чыкпай калган Республика партиясы шайлоодо элдин көпчүлүк добушун алып кетеби? Андай болсо, буга чейинки түзүлгөн сценарийлер бузулуп кете турган болуп калды. Аргумент KG. Бакыт Төрөбаев: шайлоого катышпайм, элди алдоо менин мүнөзүмө туура келбейт. Бул тууралуу саясатчы өзүнүн социалдык баракчасына билдирүү калтырды. Жогорку кеңештин 7-чакырылыштагы парламентте реформа жасаган, өзгөртүү кылган парламент болоруна менин көзүм жетпейт. Ошол себептен 5 жылдын аралыгында кийинки парламенттик шайлоого биз шайлоочунун оюн, мамлекетке болгон көз карашын жакшы жакка өзгөртүү боюнча иштерди алып барабыз. Ошондуктан бул шайлоого мен жеке өзүм катышпайм. Элди алдап парламентке келүү менин мүнөзүмө туура келбейт. Шайлообек Атазов: Бектур Асанов ойногон саясий бала-бакча 5 жыл мурун жабылган. Назарньюс маалымат агенттиги машыктыруучу чемпион, спорттун отличниги Шайлообек Атазов менен Бектур Асановдун дарегин айткан ачуу сөздөрү боюнча пикир алышкан. Шайлообек мырза, неге Бектур Асановду катуу сындадыңыз? Ал кишинин жогору жакка койгон талаптары орунсуз болуп калдыбы? 10 жыл мурунку тарыхты карасаңыз, Бектур Асанов Роза Отунбаевалардын сепаратисттерди колдогонун айынан кан төгүлгөн. Булардын катачылыгынан миңдеген адамдар көз жумду. Ошондуктан булар бүгүнкү бийликте сындаганга моралдык акысы жок. Бийликке доомат коердон мурун мамлекет үчүн өзүм эмне кылдым деп ойлонушу керек. Матраимовду сындагандар апааттан неге элге жардам берген жок? Сындаганды билгендер кыйын күндөр элге кол суна да билсе, эл да башкалар да ыраазы болмок. Жатып алып жарамазан айтыштын кажети жок. Мүмкүн Бектур Асановдун сөзүндө да кулак түрө турган жери бардыр. Мен антип ойлобос элем. Бектур Асанов популисттик кылып элдин колдоосуна ээ болом деген максатта Райымбек Матраимовду сөзүнө кошуп жаткан сайт. Бирок Райымбек Матраимовдун кызматтан кеткенине 3 жыл болду. Ал тургай Атамбаев каралап жүрүп, жыйынтыгында өзү кылмышкер болуп калды. Бектур Асанов айткандай, Кыргызстанда кландык башкаруу эме эле парламенттик башкаруу. Учурда 120 эл өкүлү бар. Ошондой эле мамлекетти бешенесин саждага тийгизген, ар сөзүндө Кудай деген сөздү айткан президент башкарып жатат. Ага болбой эле ыгы келбесе деле, бийликти сындап кызматтан кетсе деле, Райымбек Матраимовго асылыштын кажети деле жокко. Аны каралагысы келгендер алгач алгылган иштерди кылып, анан доомат койсо жакшы болмок. Элге кыйын күндө жардам бере албагандар жок дегенде, элдин саламаттыгына кам көргөн адамды каралабай жөн эле отурса болот эле. Шайлоо алдында акча алууларга доомат койгон билдирүүлөр шайлоочулардын оюн эки анжы кылып коюшу мүмкүнбү? Шайлоо алдында мындай билдирүүлөр элдин пикирин канчалык өзгөртөрүн билбейм.
Бирок бул билдирүүнүн артында кимдир бирөөнүн буйругу турат деп түшүнөм. Ошон үчүн Бектур Асанов популист болуп, элге күйгөн, мамлекетти ойлогон кишидей таасир калтырууга ашыгып жатат. Бирок кимдин ким экенин эл таразалап коет. Бирөөнүн иши, ниети, элимдеп соккон жүрөгү Кудайга жакса, аны пенделер же кайсы бир популисттер кадырын түшүрө албайт. Анткени Райымбек Матраимовду колдогон карапайым эли миңдеген жаштар бар. Бул инсан Кудай үчүн апаатта эсепсиз чоң иштерди жасады. Дары-дармектер, ооруканалар, рентгендин баары акысыз кылдырып, Москвадан врачтарды алып келип, элдин саламаттыгын сактоого чоң салым кошуп, элдин батасын алды, алкышына татыды. Ошон үчүн популисттердин куру дооматы элди адаштырууга жасаган аракетине майнап чыкпайт деген ойдомун. Бектур Асанов ойногон саясий бала бакча 5 жыл мурун жабылган. Булак Назар Ньюс. Беларустун геосаясий жүрүштөрү. Беларусь президенти Александр Лукашенконун батыш менен да эң жакын стратегиялык өнөктөшү Россия менен да мамилеси ойдогудай эмес. Москва менен акыркы кезде көп түшүнбөстүктөр, талаш-тартыштар болуп кетти. Келишпестиктер, муңай газдын баасы, Россиянын базарына Беларусь товарларынын эркин кирүүсүнө жасалган тоскоолдуктарга байланыштуу чыккан. Батыш болсо Лукашенкону Европадагы акыркы диктатор деп кыртышы сүйбөйт. Бирок Россиядан узасаңар диктатор эмес, палекет болсоң да кызматташа беребиз деген кыйытмалары да бар. Бул АКШнын Белоруссияга муңай сатуу аракетинен дагы башка ишараларынан байкалат. Лукашенко Беларустун эгемендүүлүгүн тандады. Өзүнүн жеке башкаруусуна батыштан да чыгыштан да кимдир бирөөнүн кийлигүүсүн каалабады. Ага жол бербеймин деп кесе айтты. Айтканын так аткарып жатат. Ошондон ар тараптан кысымга алынып, тепкиленип келет. Мына ушундай кыйчалыш жагдайда Александр Лукашенко таянар тоосу бар экенин дароо көрсөттү. Ал таянары дүйнөлүк экинчи держава Кытай экенин так көрсөтүп, шайлоонун эртеси күнү 10 августта Кытай инвестициясына салынып жаткан Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясына барды. Ал корпорацияда Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Данияр Үсөнов жетекчилерден. Муну менен Лукашенко Россияга да батышка да саламын айтты. Айтмакчы, Лукашенкону шайлоодогу жеңиши менен Путинден мурун Кытай лидери Си Цзиньпин куттуктап үлгүргөн. Кытайдын дүйнөлүк масштабтагы CITIC Group компаниясы куруп жаткан корпорация быйылкы жылдын соңунан тартып ишке кирмекчи. Жылына 100 миллиондогон доллар пайда алып келет. Бул корпорация бодомалдан тартып балыкка чейин жем жасайт. Андан ары агро тармакка керектүү витамин, аминокислота, крахмал, глюкоза чыгарат. Мындай өндүрүш дүйнөдө 4 өлкөдө гана бар. Бул космостон да жогору нерсе, деди Батка мактанууда. Кытай Минскиде Улуу Таш деген индустриалдык парк автомобиль чыгаруучу заводдорду курган. Айданбек Ахматов, Эркен журналист.